Арыбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Беларустун президенти Лукашенко Александр, Владимир Зеленский Украинанын президентинин коркутууларынан кийин кандайдыр бир өзүн начар сезип калган окшойт, анткени Беларустан тез чыгып кетиптир да. Буга чейин 16-июнда 2026-жылы интервьюда Аль Арабия Лукашенко аябай мындай катуу сөз сүйлөгөн үчүн Зеленский тажрыйбасы аз, жаш дейт, ошон үчүн эч канча мындай аскердик кызмат өтөгөн эмес, ошон үчүн ага мындай чоң жиним жок. Андан кечирим сурайын дейт. Эгерде Владимир Александрович таарынып калса дейт, мен анда кечирим сурайын деп койду да. Анан айтты, Беларусь Украинага согуш каалабайт, согуш кылганды каалабайт. Согушка катышканы жана ушундай алаксып ичине кирип кеткенден баш тартат дейт. Анан бул Беларусту согушка чакыруу туура эмес болот, эч качан мындай ишке ашпачыдай иш, анткени бул абдан туура эмес деди. Буга жол бербейбиз деди. Жана ошол жалпысынан Украина эли менен тынчтыкта жана меймандостукта болгубуз келет деп айтты да Лукашенко. Анан эгерде мындайдан алытканда, Лукашенконун сөзү өзгөрүп калды. Мурунку 4-5 жыл мурда 4 башка нерсени сүйлөгөн. Ошол эле 4 же 3 жыл мурда сөзү такыр башка. Ошол эле 1 жыл мурда сөзү мына Украинага катуу болгон да, катуу кетип аткан. Анан мунун себеби эмнеге? Себеби бул деген Беларустун украиналык соккуларына толугу менен туруштук бере албагандыгына деп серепчилер айтып атат, аскер серепчилер. Эгерде чын эле Украина ушул согушту баштай турган болсо, анда Беларусь даяр эмес ага да, такыр даяр эмес. Азыркы Беларустун ичиндеги ошол аскердик күчтөрдүн жабдыктары, даярдыгы азыркы өнүгүп кеткен Украинанын аскердик күчтөрүнүн даярдыгынан бир кыйла ылдый да. Мындайын айтканда, Лукашенконун армиясы ошол 20-кылымдын башында калып калды. Ал эми Украинанын бүгүнкү күнү ошол колдонулган жабдыктары жана армиясынын камсызданганы 22-кылымга ашып баратат да. Ошол эле жанакы Hornet дрондор такыр без лимит дейт, аябай көп дейт Украинада. Аны АКШдан жасап келип атышат, аябай берип атышат, арзан дейт, ошон үчүн абдан көп санда калып атат. Тим эле аябай жаадырып атат дейт Украина ошол дрондорду Орусияга, ошон үчүн бул нерсе өтө кооптуу Беларусь үчүн да. Анан ушул кезде ушул нерсени ойлогондо мен кыргыз армиясын эстеп кеттим, ойлоп кеттим. Бизде байрактар бар, Акынжы бар, башка Мамел, башка ракеталар бар, канаттуу ракеталар да бар болушу ыктымал да. 1 тонналык бомбалар бар, дрондор, ушундай оор чоң дрондор. Бирок чоң шайтан эмес, кичинекей шайтандан корк дешет. Ошо кичинекей дрондор боюнча кандайбыз да? Бизде да азыр өзүбүздүн жакшы бир балдарыбыз, ошо мурун страйкболго катышып жүргөн балдар, ошо кичинекей кезинен, бала кезинен кыялдарын аткарып, акырындап катышып атышат, биздин ушул дрондорду жасап атышат, атайын жабдыктарды жасап атышат. Телевизордон көрдүңөр, өзүңөр деле, YouTube'дан көрдүңөр. Бирок кайра эле суроо да, жасалма интеллектти азыр жаңы киргизип атабыз деп атышат. Ошол Марсианин сыяктуу, Hornet сыяктуу дрондор, ошо жасалма интеллектти биз үлгүрдүкпү? Бизде критикалык масса барбы? Биз канчаны өндүрө алабыз? Суткасына канча өндүрө алабыз? Украина ошол суткасына миңдегенди өндүрө алат экен бүгүнкү күнү. Эгерде ушундай мисалы үчүн коркунуч биздин мамлекетке келсе, биз аны кантип токтото алабыз да? Бизде Леонидас деген микро толкундуу танктар бар, жапырт дрондорду ата турчу. Менде ошо суроолорго азырынча жооптор жок да. Анан ошол бүгүнкү карасак, чын эле Беларусь ошо Лукашенконун, Зеленскийдин коркутууларынан кийин ретрансляторлорду өчүрүп салды дейт. 19-июнда Зеленский айткан ретрансляторду Беларусь жеринен өчүргүлө дейт. Ушул ретрансляторлор Орусиянын армиясы менен колдонулуп жатат. Орусиялык дрондорду ошол Украинанын ичиндеги буталарга таамай тийгизгенге жардам берип жатат деп айткан да. Анан айткан 1 жума жетет болуш керек Лукашенкога. Эгерде ал аны кылбаса, Украина өзү муну кылат деп айтты. Зеленский 24-июнда кечеки күнү айтып атат. Эми деп байкадык дейт, ретрансляторлор өчүрүлгөн дейт да, чын эле азыр иштебей жатат дейт. Анан бирок айтып атат, өчүрүлгөнү менен алар турат дейт да, эмчекти ордунда турат деп атат да. Анан бул деген эмнеге окшош? Беларусь ошол Зеленскийдин коркутуусуна сестенип кетти жана баш ийди дегенди серепчилер көп айтып атат. Эми аны түзмө-түз айтыш өтө кыйын туугандар, бирок
ошого өтө окшош болуп жатат да. Сиздер кандай ойлойсуздар? Чын эле Лукашенко корктубу? Чын эле украиналык дрондук соккулардан сактандыбы? Кантсе да Лукашенко ошол Беларустан чыгып кетти. Узак командировкага кетти, сапарга кетип калды. Ошол эле күнү кечээки күнү эле кетип калды. Путин менен жолугабыз дейт. Путин менен жолукту. Жолуккандан кийин дагы кайра бир жака кетип калды, сыртка, ошол Орусия менен Беларустан сыртка. Оппозиция муну айтып атат, бул деген өзүн азыр эскалациядан алысыраак койгону жатат. Анан ошол ички проблемалардан дагы, маселелерден качып жатат деп айтышат да. Бирок расмий түрдө бул мамлекеттик командировка деп эсептелинет да. Анан ошо менен бирге дал ошол Лукашенкого каршы кандайдыр иш аракеттер болуп жатат дейт Орусия тарабынан. Анткени Орусия Лукашенкону армиясын Украинага каршы согушка катыштырганы бар дейт. Катышкыргысы келип атат. Бирок Лукашенко ошондон укмуштай качып атат да. Көп жолу Путин айткан, мындай расмий деле айткан, биздин баягы өнөктөштөрүбүз кандайдыр бир биздин жумушубузга, ишибизге жардам берсе болмок эле деп. Анан бирок Лукашенко дайыма эле айтат, ошо биз деген дайыма жардам беребиз, мен дайыма колдойм Орусияны, Владимир Владимирович Путинди дайыма колдойм. Анан албетте биз деген көптөгөн ушундай иш аракетибизди салып атабыз деп айтат да. Бирок эч качан армияны колдонгон эмес. Беларустун аймагы аркылуу ошо 22-жылы албетте басып киришкен орусиялык аскерлер, баягы мындай кызгылт токой деп коет да. Чернобыльдан кийин баягы Чернобыльдин радиоактивдүү чаңына толгон токойдун ичине кирип келишкен. Гомель областы аркылуу менен Киевке басып кирген. Ошол жерден көп аскерлер радиациялык сокку алган да. Ошол кайра качып кеткенден кийин, жест доброй воли деп Киев өзүнүн бүт ушул отряддарын жавелиндер менен өрттөп салгандан кийин кайра эле Белоруссиянын территориясы аркылуу качкан. Ошондон бери ошол Беларусь катышпай жатат да. Эч кандай аскери да катышкан жок. Анан бул деген нерсе эмнени көрсөтүп жатат? Мисалы үчүн ошол дал Лукашенко өзүнүн интервьюсун бергенден кийин, Зеленскийдин астына кечирим сурайын дегенден кийин, украиналык дрон учуп барып туруп Беларустун аймагына кетип бараткан ошо кичинекей балдар менен автобуска тийди. Жана бир нече киши жарадар болду, аябай жаман нерсе болду. Ушул нерсени анын орусиялык массалык маалымат каражаттарынан баарын көрсөттү, дүйнөлүк массалык каражаттардан көрсөтүштү. Айтып атышат да, ушул аябай начар иш болду. Эми Белоруссия ошого кандай жооп берер экен деген суроо койду да. Бул деген аябай чоң мындай кырсык болуп атат. Беларустун жообу кандай болор экен дешти. Бирок Белоруссиянын жообу болгон жок. Ушундай болду. Анан Лукашенко дагы бүгүнкү интервьюсунда аябай катуу мындай начар сөздөрдү айтты, катуу тийчү сөздөрдү айтты. Кадимкидей биз деген билебиз дейт. Бул дрон Украинаныкы дейт. Бул тастыкталды дейт. Бирок ушул дронду ким атты дейт. Украиндиктер аттыбы же башка үчүнчү күч аттыбы? Ал үчүнчү күч кайдан келди дейт. Ал кимдин кызыкчылыгына Украина менен Беларусь элин бирөө чаташтырган атат дейт. Мындай ага ини болуп турган элди ким согуштурган атат. Биз баарын билебиз дейт. Анан ошол нерсени жасаган адамдар сөзсүз жаза тартат дейт да. Ушундай сүйлөп койду да. Анан украиналык серепчилер баары жапырт айта башташты өзүнүн каналдарында, баягы ар кандай ошол блогторунда. Мынакей Лукашенко Путинди айыптады деп түзмө-түз. Ал эми Белоруссия өз бийлиги айтты, эчтеке деген жокпуз, мындай эчтеке деген жок. Үчүнчү жак АКШ да болушу мүмкүн, башка да мамлекет болушу мүмкүн. Биз деген эчтеке мындай төз айткан жокпуз деди. Жөн эле ушундай айтты да, балким кандайдыр бир кылмыш топтор жөнүндө сөз болуп аткандыр. Ошондой нерсе болду. Ошо менен бирге дагы бир кызыктуу нерсе, ошол Польшанын жаңы президенти баягы Кароль Навроцкий Зеленскийдин ак бүркүт орденинден ажыратты да. Ак бүркүт орденинден ажыратуу ошондой жарыялады ал нерсени. Аны ошол июньдун ортолорунда 15-теринде жарыялаган болчу. Анан ошол мисалы үчүн бул нерсе эмнеге болуп кетти? Анткени Зеленский ошол Украина куралдуу күчтөрүнүн бир бөлүкчөсүнүн атайын операциялардын борбору Север деген бул деген мындай сыйлык берди. Сыйлык наамы баягы УПА баатырларынын урматына деген сыйлык наамы.
УПА деген украиналык жанакы улутчулдук кыймыл да, ошол Бандера, Шухевичтер орноштурган жана ошол Украинанын көз карансыздыгы үчүн Советтер Союзуна каршы согушкан, кийин ошол Гитлер менен кошо согушкан, анан Гитлерге каршы кайра согушуп, акырында Гитлердин колунан жок кылынган УПА ошол бергенден кийин Польшага бул аябай жаккан жок. Анткени ошол кезде дагы тарыхый булактарда УПАнын формасын кийилген адамдар кирип алып, Волыньдан аябай катуу Польшанын еврейлерин жана поляктардын өзүн сойгон, кырган да ошол жерден. Анан ошону кээ бир украиндик тарыхчылар айтат, буну мисалы үчүн Советтер Союзунда кылышы ыктымал болчу. Анткени ошондой биз кагаздарды тапканбыз, тарыхыбызда бар дейт, КГБда архивдер бар дейт. Польша болсо ал боюнча биз тастыктала элек, КГБ болгон жок, ошо НКВД ошол кездеги, же болбосо ЧК ВКПБ аны жасаган тастыкталган жок. Муну украиндик ошол улутчулдук күчтөр да кылышы мүмкүн деп айткан да, ошо Гитлер менен кызматташып жатканда дейт. Зеленский албетте бул жөнүндө айтып чыкты. Ушул нерсени сиздер айтсаңыздар, ушундай ал кишилерде ал нерсеге, ал сыйлыкка мындай ээ болорун, анда мен да ошол баш тартайын, ошол кишилерден дагы ошол сыйлыктарды аласыңар деп сурап койду да. Аны уккандан кийин Порошенко да, Кучма да ошол Польшадан берилген ушундай медальдардан баш тартышты да, ошо Зеленскийди колдоп. Зеленский да азыр Порошенко да, Кучма да, ошо биринчи Украина президенти Кучма, Зеленскийге чейинки Украина президенти Порошенко колдоп коюшту да. Ошо Волыньдагы кыргын деген эмне деп сурасаңыздар, 1943-1945 жылы этникалык поляктарды украиндик ошол улутчулдар кырган. УПА Волыньда, Галицияда Польша муну 100 000 кишиге чейин кырылган деп айтып жатат. Буну геноцид деп эсептейт жана Сейм, Польшанын парламентинин ошол резолюциясы бар 2016 жылы. Анан Украина айтып атат, бул деген экинчи дүйнөлүк согуш болгон, бул деген бири-бирин ушундай кырышкан дейт. Польшанын да күчтөрү АК же болсо Токой агалары деген алар да ошо украиндиктерди кырган дейт. Бул аябай оор нерсе, бири-бирин кырышкан, ушундай экинчи дүйнөлүк согушта кагылыштырган күчтөр да болгон. КГБ да катышы мүмкүн деп, КГБ кырышы да мүмкүн, ошо чаташтырыш үчүн деп айтып жатышат. Бирок албетте Польша үчүн бул деген Украинада ушундай күчтөрдү баатыр кылуу өтө катуу тийип жатат. Польша поляктардын баягы аң сезимине, улуттук аң сезимине да. Анан албетте Украина үчүн УПА бул деген ошол украиналык армия, Бандера, Шухевичтин, бул деген Украинанын көз карансыздыгы үчүн согушкан күчтөр деп эсептелет да. Анан аларды баатыр көрөт. Анан бардык ошо польшалык баскынчылардан, СССРдин баскынчылыгынан, Германиянын баскынчылыгына каршы ушундай күрөшкөн күчтөр деп эсептешет украиндиктер. Анан Зеленский ошон үчүн ушул алардын баатырлардын аты менен өзүлөрүнүн жаң баатырларына сыйлык берип жатат. Бул болсо Польшага катуу тийип атат. Варшавада бул деген 100 000 өлтүрүлгөн кишинин мындай урматына катуу сокку болду деп айтып жатышат да. Анан албетте бул деген дагы Польшанын ичинде өзүндө ички саясий процесстер да жүрүп атат. Бир мисалы үчүн Польша согуш башталганда эң Украинанын жакынкы азыр өнөктөшү болуп атат. Польша аркылуу ошол бүт куралдар батыштан келген, АКШнын куралдары, Европанын куралдары бүт Польша аркылуу Украинага кирип атат да. Эң кичекти Жешув аэродромуна ошол НАТОнун учактары отурат, куралдар Украинага жиберилет. Тынынбай ушундай нерсе болуп жаткан. Польша эмнеси гана болбосо баарын жардам берген да ошол Украинага. Бирок Польшада дагы ушундай күчтөр пайда болду. Алар деген Украинага бир четинен каршы чыгып атышат. Экинчи күчү Украинага жардам берип атат. Биринчи күчү Украинага каршы ушинтип бири-бирин согушуп, шайлоого даярданышып, ошол ички саясатты жасап атышат Польшанын ичинде. Анан албетте бул Украинага да кедергисин тийгизип атат деп серепчилер айтып атат да, билген кишилер. Анан албетте фронтто бүгүнкү күнү Украина менен Орусиянын ситуация кандай? Согуш толугу менен баягы токтолуп калган жок деп айтылат, бирок ошо позициялык биринчи дүйнөлүк согуштой болуп атат да. Ар бир ошол күчтөр өзүнүн окопторунда, блиндаштарында, баягы коргоондордо отурушат, чептерде. Анан Орусиянын аскерлери тынымсыз алдыга жылганга аракет кылып жатышат. Кээ бир жерлерде жылып атышат. Мисалы үчүн Донецктен кайра жылды, ошол кечеки күнү Покровстон жылды алдыга, Константиновкадан жылды, бирок жылышы 100 метрден болуп атат, 50 метрден, 100 метрден. Аябай мындай чоң жоготуулар болуп атат, бирок мындай жылыш тез болбой жатат.
Украина болсо бүт ушу электростанцияларга сого баштады. Крымдагы электростанцияны жок кылды. 3 Крымдагы паромду жок кылды. Крым Керчь көпүрөсүнөн өтүп аткан бензовоздордун жана бензовоз составдарды жардырды. Алар күйүп атат. Анан территорияга Орусиянын терең атып атат, төменге чейин атат 3000 километр. Жалпысынан ошо Белгород, Курск өрөөндөрүнө атып атат. Донецк, Луганскта оккупациянын астындагы территорияларга да согуп атат. Анын соккунун узундугу 160 километр, 200-500 километр болуп атат да. Анан нефть станцияларга согуп атат. Электростанцияга согуп атат да. Ошо нерселер тынбай. Жада калса ошо заправкаларга да согуп атат, бензовоздорго. Жалгыз жүрүп жаткан бензовоздорго. Кээ бир бензовоздор мисалы үчүн өзүн жашырайын деп тактай менен сыртын бекитип же контейнердин ичине салса дагы, ошону мисалы үчүн бир Крымдагы жашап жаткан жаран ошону тартып чыгарып салды интернетке. Аны замат деле Орусиянын атайын кызматтары Крымдагы кармашты дагы, ошол СВОго жиберип эмне кыла чыкса эркинен ажыратышты жазалап. Анткени ошол видео интернетке таркап кеткенден кийин эле ошол эле бензовозго кайра дрондор учуп барып, эми дейт, дрондор бир гана бензовоздорду эмес, жапырт ошол марсианиндер чоң күчүк ташчу ошол чоң мындай фураларды согуп атат да. Бензовоз деп ошо чек санап да. Анан ошол нерсе албетте тынчтык жарандарга да өтө жаман коркунучтуу болуп атат. Ошо менен бирге Орусиядан аябай көп мындай күйгөн путевкаларды алгандар, Крымга исалам дегендер балдар менен, үй бүлөлөр менен барып атышат. Анан ошол нерсе албетте аларга да мындай залакатын тийгизип атат да. Орусиялык күчтөр ошол инициативасы дагы эле Орусияда, орусиялык күчтөрдө. Бирок мисалы үчүн Украина коргонуусу укмуш болуп атат. Бир гана дрондор менен мисалы үчүн айтылып жатат, фронтто мисалы кече бир кайсы бир бөлүктөр, күчтөр алдыга жылып туруп, мындай чабуул жасайын дегенде орустардын украиналык атайын ошол жерде коргонуп турган күчтөр артка качышты. Анан орусиялыктар алдыга жылышты, кичине мындай жылып баратабыз, кетип баратабыз деп. Анан ошол эле заматта миңдеген дрондор учуп келип, ушул жүздөгөн миңдеген ошол жерден соккуларды кыла башташты да орусиялык аскерлерге. Украиндиктер азыр ошо номер 1 тактикасы адамды жоготпош керек, бир да адамды жоготпош керек, дрон менен иштеш керек, дронду ашыра чабыш керек деп ушул тактика менен иштеп жатышат. Ошол дрондор бирок аябай чечип коюп атат да кээ бир учурларда маселелерди. Анан бул согуш мындай эки өлкөнү тең алсыздандыруучу согуш деп айтсак болот. Анан бүгүнкү күнү Польша эң негизги Украинанын эң башкы өнөктөшү, бүгүнкү күнү ошол тарыхый нерселерге таарынып атат. Азырынча бирок камсыздоолорду токтотпой атат Украинага. Анан Украинага Польша эгерде каршы чыкса, Евробиримдикке же НАТОга кире албай калат. Бул нерсе албетте скандалдар болуп аткандыктан Украинанын мындай күчүн, Евробиримдиктеги жардамын азайтып коюшу да ыктымал. Беларусь болсо бүгүнкү күнү ошол согуштун катышуучусу, мындай факт боюнча 2022 жылда. Бирок Лукашенко дагы эле киргизгенге жол бербей атат ошол аскерлерди, Беларусь аскерлерин Украинага. Анан Минск аябай балансты кармайм, тең салмакты кармайм деп чоң аракеттерди кылып атат. Эскалациядан качкан аракет кылып атат. Украинадан соккуну такыр каалабайт. Украина да каалабайт эки фронтко согушту. Ошон үчүн дагы эле коркутуп, үркүтсө дагы өзүлөрү мындай тынч отурушат. Украина Беларусьту бирок коркунуч катары кабыл алат жана ошол деэскалацияга карайт. Көбүнчө ошол бүт аракетин коркутса да, үркүтсө да Беларусь менен түз кайчылаш кагылышып кеткенден качып атат да Украина. Анткени Орусия менен ансыз деле согуш оор Украина үчүн. Абал ушундай туугандар. Албетте бир да жак жеңе элек, бир да жактын жеңиш деген сырт аргылыста көрүнбөйт. Орточо прогноз алганда 26 жыл уланат согуш, 27 жылда уланышы ыктымал. Орусиянын ички бүгүнкү күнү ошо улуттук бакубаттуулук фондунун акчасы калбай калды. Ошо 5,8 триллион рубль ошо дефицит болуп баштап атат. Ушундай туугандар, бизге согуш бүтсө жакшы болот эле. Кыргызстаныбыз өнүгүп атат азыр дүйнөлүк кризистердин арасында, бирок тынчтыкта тезирээк өнүкмөк деп эсептейм да. Азыр тарыхый шанс болгон, логистика биз аркылуу өтүп, бирок азыр ошол нерсе азайып атат. Ошон үчүн азыр бизге кайра ошондой өнүгүү темпин кармаш үчүн тынчтык керек болуп жатат да бүт жерлерде.
тынчтык болсо көрүнбөй жатат азырынча. Сиздер эмне деп ойлойсуздар, туугандар? Сиздер менен Искендер Шашеев болду, саясаттануучу, экономист. Эгерде сиздерге ТЭО бизнес план керек болсо, сүрөттөмөдө видеонун телефондор бар, WhatsApp бар, ошого жазгыла, биз менен баарлашкыла. Биз сиздерге ТЭО бизнес план жазып беребиз. Кайсы гана тилде сурасаңыздар, көбүнчө ошо кытайча, орусча, англисче, кыргызча. Биздин банктарга, чет элдик банктарга, фонддорго, инвесторлорго баарына жазып беребиз да, презентациялар менен кошо, фин модельдер менен кошо. Эмки видеолордон көрүшкөнчө